Азыр экинчи дүйнө согуш деген теманын уландысына көңүл буралы. 1944 жылы экинчи дүйнөлүк согуштагы согуштун аяктоочу этабы башталат да. Аяктоочу этабы башталат. Жанагы антигитлерлик коалиция баардык фронттордо инициативаны өз колуна алышып, баардык фронттордо активдүү чабуулга өтө башташканда 1943 жылы жана өткөн темада айткандай Тегеран конференциясында чечилген маселеге ылайык 1944 жылы 6 июнда союзниктер булар америкалык, анан англиялык аскерлер Нормандияда бул түндүк Францияда да америкалык генерал Дуайт Эйзенхауэрдин жалпы командачылыгынын астында экинчи фронт ачылды. Бул операцияга союзниктердин 2,9 миллион аскери 10 миңден ашык самолет, 1000ден ашык согуш кемелери катышкан. Ал эми ушуну менен баягы ушундай операция менен экинчи фронт ачылды. Ал эми ушул эле жылы 1944 жылы июнда советтик аскерлер Багратион деген аталыштагы Беларусь багытындагы чоң бир операцияны башташканда, мына ушундай кырдаалда баягы согуш баштоочу Германия, Италия, Япония өңдүү өлкөлөрдө саясий согуштук кырдаал өтө курч боло баштаганда 1944 жылы баягы июль айында Гитлерге каршы Валькирия деген ат менен баягы Гитлерге каршы топ Гитлерге мындай заговор уюштурушкан да. Бул заговор уюштургандагы бирок заговор ишке ашпай калган Валькирия деген ат менен. Анан Гитлер анын катышуучуларын бүт баардыгын жазалаганда, ал заговорщиктердин максаты эмне болгон? Заговорщиктердин максаты баягы уже сезип атышкан да согуш жеңилип келатканын. Согуштан чыгуу жана Гитлердин саясатынан баш тартуу болгон да. Бирок заговорщиктердин планы ишке ашпай калгандагы Гитлер ошол заговорго катышкан баардык адамдардын баарын жазалоого буйрук берген да. Андан ары мына ушул согуштук шартта советтик армия бүт баардык советтик территорияны 1944 жылга карата советтик армия өзүнүн территориясын фашисттик аскерлерден 44 жылга карата өзүнүн территориясын фашисттик баскынчылардан биротоло бошотуп бүткөн дагы өзүнүн чек арасынан тышкаркы чыгыш Европа мамлекеттерин бошотууга активдүү катыша баштаган. Бул операция 1945 жылдын январынан башталган. Январ айынан башталып дагы советтик аскерлер чыгыш Европа мамлекеттерин бошотууга активдүү катыша башташкан. Ушундай согуштук кырдаалда 1945 жылы 4 февралдан 11 февралга чейин жанагы 3 СССР, АКШ, Англия мамлекеттеринин башчылары Сталин, Рузвельт, Черчилль Крым шаарында, Ялта шаарында Крым конференциясына жолугушат. Бул конференциянын негизги маселелеринин бири, Крым конференциясынын маселелеринин бири согуштан кийинки
Германиянын тагдыры каралганда, Германиянын тагдыры жана Германиянын сөзсүз түрдө жеңилиши жөнүндөгү келишимге кол коюу болгон. Ошону менен бирге эле алардын чечиминин негизинде СССР, АКШ, Англия жана Франция ошол Германиядан репарацияларды алмак жана Германияны аян территориясын оккупациялык зоналарга бөлүп алуу боюнча сүйлөшкөн да. Бул конференцияда Сталин түздөн түз эгер Германияны жеңген күндөн баштап Японияга каршы 3-4 айдан кийин баардык күчүн Японияга багыттап, Японияга каршы күрөш баштала турган дабир жолу тастыктаган. 1945 жылы 16 апрелде советтик аскерлердин Берлин операциясы башталат. Операция башкача айтканда Берлин шаарын штурмалоо башталат дагы. Ушундай кырдаалда 1945 жылы 29 апрелде Гитлер өзүнүн бункеринде тегеректеги адамдардын баарын чогултат дагы өзүн өзү атып өлтүрөт да. Мына бул сүрөттө көргөзүп койдук. Өзүн өзү атып өлтүрөт дагы. Гитлер ошентип согуштун жеңилээрин сезген дагы өзүнүн бункеринде жанагы мурунку жакын адамы, көңүлдөшү Ева Браун деген адамга официалдык түрдө ошол элдердин катышуусунда өзүнүн тегерегинде коштоп сүйлөгөн тегерегинде катышуусунда нике шекени кийгизет да, ошол жерден официалдуу үйлөнөт дагы, бирок өзүн өзү атып өлтүрөт. Биринчи Ева Браунга баягы ошол тарых согуш тилдеги тарыхчылардын айтышы боюнча Ева Браунга уу берет дагы, андан ары өзүн өзү атып өлтүрөт дагы. Ошо менен Гитлердин тарыхы бүтөт. Бирок согуш улана берген дагы ушундай согуштун жүрүшүндө согуштун аяктоочу этабында 1945 жылы советтик аскерлер 7 майда Рейхстагга кызыл тун илишет дагы. Анан 1945 жылдын 7 майынан 8 майга караган түнү фельдмаршал Кейтель деген мырза, Германиянын капитуляцияланышы жөнүндө, башкача айтканда жеңилиш жөнүндө пактыга кол коет. Ошондо 1945 жылдын 9 майы советтик аскерлердин, совет элинин фашисттик Германиянын үстүнөн жеңген күнү белгиленет дагы. Ошол мезгилден баштап биз 9 майды жеңиш күнү катары белгилеп келе жатабыз да. Европада согуш бүткөнү менен Азияда согуш бүтө элек болчу бул мезгилде. Мына ошондой кырдаалда советтик аскерлер бүт бардыгы согуш жанагы Ялта конференциясында чечилген чечим боюнча Советтер Союзу 26 июлдан баштап СССР, АКШ, Кытай Японияга баягы багынып бериш жөнүндө требования жөнөтөт да 1945 жылы 26 июлда. Бирок бул требования, бул сунуш четке кагылат дагы. 8 августта СССР Япония менен 8 август 1945 жылы СССР Япония менен согуш аракетинде боло тургандыгын жарыялайт. Бирок ушул согуштун аяктоочу этабында биз жана башында айтып кеткендей, бул экинчи дүйнө согушта адамзаттын тарыхындагы эң коркунучтуу куралдардын бири атом бомбасы колдонулуп кетти да. 1945 жылы 6 августта жана 9 августта япондук Нагасаки жана Хиросима шаарларына Америкалык АКШ 2 атом бомбасын таштаганда,
Бул ошол 20 кылымдагы адамзат тарыхындагы эң бир кеңири масштабтагы кыргын алып келүүчү куралдардын бири болгон да. Бул атом бомбасын таштоо менен Америка Кошмо Штаттары эмнени айткысы келген? Булар мына бизде ушундай курал бар. Биз дүйнөгө үстөмдүк кыла алабыз. Так что мындайча айтканда, кыргызча айтканда бизден коркуп тургула деген бир мааниде бир ушул атом бомбасын ташташканда, мына бул адамзат тарыхындагы эң чоң трагедия болуп саналат да. Андан кийин анан согуш кандай кырдаалда өттү? 1945 жылы 2 сентябрда жанагы ошол кездеги Япониянын императору Хирохито Япониянын толук түрдө талкаланышы жөнүндө пактыга кол коет дагы. Ошентип биз жогоруда айтып кеткен 6 жыл бир күнгө созулган экинчи дүйнөлүк согуш аяктаган.